урматтуу Жээнбек Молдоканович, мына элчилер келгенде сиз дайыма келип жүрсөңүз, мына бүгүн Тажикстандын элчиси келген жоксуз. Биз атайын кабинеттин өкүлүнө айтып чакырып атабыз да, Кытайдын элчиси келгенде эртең менен келип кечкече ушул жерде жүрдүңүз. Анан бул кылганыңыз туура эмес да, башка элчилерге башкача мамиле кыласыз да, Кытайдын элчисине өзгөчө мамиле кыласыз да. Кечирип коесуз, Рысбек Исламович, мен сизге комментарий коеюн. Ар бир элчиликте, мисалы үчүн, менин зам министрлерим бар да, куратор этого направления. Ал өткөндө Кытайга келгенде мен как раз бюджет боюнча карап ошого келгем да. 24-жылкы бюджетти карап ошон үчүн чогултуп калган үчүн мен катышып калгам. А так мен зам министрлерим өзлөрүнүн жанагы Азия направлениясында, Европа направлениясында, СНГ направлениясында 3 зам бар. Өзлөрү каршы. Бул Имангазиев болсо консулдук направлениеде. Ошон үчүн алар деги туш келип жооп берип атышат да. Эгерде ошончолук керек болсо мен келгенге деле даярмын, бирок мен бүгүн Еврок парламенттин депутаттары менен жолугуш өткөргөм. Бүткөндөн кийин келбедим бияка. Бирок Тажикстанда өтө маанилүү да. Эмне сиз анда Кытайдын элчисини түздөн түз сиз курулт этесизби? Жок, мен Кытайдын элчисин мен атайын деп келген эмесмин. Мен как раз бюджетке келгем. Вы просто попали биринчи бюджет, то есть биринчи Кытайдыкын карадыңыз, анан бюджетти карады. Ошон үчүн мен келгем да. А так я в принципе не делю посольство, бул жакшы, бул жаман. Мага баары бир деди. Баары бир баары тең биздин колдун алдында иштешет. Баарына жардам беребиз. Здесь нет особых проблем. Анда азыркы учурда чет өлкөдөгү элчиликтерде, андан тышкары ген консулдуктарда канча вакантный орун бар? Бизде азыр Азия мамлекеттеринде бар. Өткөндө биз жетекчилер менен сүйлөшүп, мындай сүйлөшкөнбүз. Вакансиясы бош мамлекеттердеги вакансияларды алып, киши жетишпей аткан направлениеге жиберели деп. Ошондуктан көп вакансияларды Индиядан, Малайзиядан, Пакистандан, Ирандан алып мен Россияга, биздин визовый пункттарга бергем. Өзүңүз билесиз, азыр Сургутта, Иркутскиде, Красноярскиде, Якутияда бар да, ошолорго баарын тең биз укреплять этип атабыз. Анан российский посольство азыр эме Монголияда вакансия бар. А так европейский мамлекеттерде 2-3 вакансия бар. Бирок проблема вакансияны толтуруш үчүн ошо өзүңүздөр айтып аткан тил билген дипломаттар жетишпей атат да. Специфический направление аз, мисалы үчүн Корея тилин билген, Япон тилин билген, анан француз тилин билген дипломаттар жетпей атат. Ошондуктан биз жайында конкурс объявить этип дипломаттарды алганбыз. Эми аларда 1 жыл, 2 жыл иштеш керек, андан кийин токко чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Анан азыр да вакансияларды толтуруп атабыз. Январда бир чоң 15-20 вакансияга конкурс объявить этебиз. Бизге ошо именно ошо мамлекеттердин тилин билген специалисттер керек болуп атат да. А так мындай тили жок баргандан кийин өзүңүз айтып атпайсызбы? Мындай эффективность аз болуп атат. Ошон үчүн элчилер да ошо тил билген балдарды сурап атышат. Жок, эми тил билген толтура. Биз эми маалымат бар бизде. Карапайым үй бүлөлөрдүн балдары бар, 2-3 диплому бар, конкурска катышат, резерв кадрга турат. Сиз ошолор жибербей жатпайсыз. Мына азыр учурда Турцияга да биз барып келдик, мигранттар менен жолугушууларды өткөрүп келдик. Ал жерде дан ген консулга дагы Стамбулга, тиги Анталияда өтө көйгөйлүү маселелер көп экен да, жетишпейт экен. Тиги Стамбулда бир сотрудниги жалаң биздин делегаттарды узатуу, күтүп алуу, ошол жакта эле жашап калыптыр да. Ушуларды биз токтотушубуз керек да, аларды кыйнабайчы. Туура айтып атасыз. Бизге президент дагы, өкмөт башчысы да айткан, мындай келген кеткендерди аз тозуп узаткыла. Бирок өзүңүз билесиз да, кыргызчылык көп экен, постоянно звонить этишет, тозуп алсын, бирөө оорулуп барат, бирөө мындай иштери менен барат. Ошондо бирок биз көбүнчөсүнө запрет берип атабыз, мүмкүн болушунча өзлөрүн тоссун деп. Анан Стамбулда айтып аткан дагы тил боюнча да проблема. Бизде азыр МИДте болгон 2 сотруднигибиз бар, түрк тилин билген. Алар жаңы эле келишти эмеден, ошо Анкарадан, Стамбулдан. Биз аз да карап туруп, анан тил билбей баргандар проблема ошондо болуп атат да. Жок, тил билгендер көп, сиз жибербей жатасыздар. Пока издеп, өзүңүздүн тааныштарыңызды таап коюп, спецслужбадан, проверкадан өткүчө
иштей турган мыкты азамат кыз жигиттер бар. Рысбек Ошолорду Исламович, сиз жумуш менен камсыз кылбайсызбы? Рысбек Исламович, Ошолор мен, угуп туруңуз, мен до конца айтайын. Хорошо. Алар иштейт, мамлекетке кызмат кылат, айлык маян алат, үй бүлөсүнү багат. Качангаcha биз өзүбүздүн кишилерди издеп жүрө беребиз? Сонучу анда бир эле сунуш дип служба боюнча законду ат менен кылыш керек же болбосо изменение киргизиш керек. Анткени өзүңүз билесиз, мен быйыл 12 орунга конкурс жарыялагам. 260 бала катышкан. 260 бала катышкан. 260 баладан 14 бала өттү, баягы эң жогорку бааны алып конкурс менен. Анан 10 баланы эң жогорку баасынан, мисалы үчүн 1-2 балл жетпегендерди биз резервге киргизип, азыр ошо 20 кишини жумушка алдык. Бирок эң проблемасы ошо 260 баланын 60% кыргыз тилин өтө албай конкурска өтпөй калышты. Бүт бар англис тилин жогорку деңгээлде беришти, французский жакшы беришти, араб тилин жакшы беришти. Кыргыз тилине келгенде же жазгандан же сүйлөөнү ушунду, анан бизде закон бар, эми кыргыз тилин билбесең өтпөйсүң деп. Ошо конкурстан 60% кыргыз тилинен өтпөй калды. Эми закондон турган мен аларды жөнүндөн ала албайм да жумушка. Сизден угуп атам, бирок катышып атабыз, өтүп атабыз. Пожалуйста, карап көрүңүз, бизде конкурсный комиссия бар да. Андан тышкары, мына Россияга эмнеге бербейсиздер анда? Мына Москвада 17 эле сотрудник иштеп атабы азыркы учурда? Дипломаттарбы? Дипломаттар. Жок, 21 дипломат иштейт аякта. Аякта да вакантный орундар бар. Жок, 2 вакансия бар аякта азыр. Мына бирөөнү силердин комитеттен жиберип атабыз. Анан да бирөөнү азыр жакында бир дипломатты жиберебиз, ошо менен аяк толуктайт. Аякта дополнительный жанагы биз трудовой договор менен алып атабыз, юристтерди алганбыз, секретарь-референттерди алганбыз. Жанагы консульский отделде эле 11 дипломат иштеп атат. 11 консульский диплом направлениеде. А так башка иштерде көп да, өзүңүз билесиз, Россия биздин чоң партнер. Соода сатык. Эми Россияга штаттарды берип, мындай биздин дипломаттарды кем кылсалар берип атабыз. Эми ал эме деп атат да. Финансировать защитить да, өкмөттөн алышыбыз керек да, дополнительный. Мигранттар менен негизи кандай жумуштар жүргүзүп атасыздар өзү? Бир аралашып бир мигранттарыбызга, биздин мекендештерге мындай жакшы бир идеяларды, жардамдарды көрсөтүп атасыздар. Үч эле байкалбайт го, биз мына бир топ мамлекеттерге барып келдик да. Жооп бере берейин. Эми мигранттар боюнча өткөндө өзүңүз билесиз, Министерство соцтруда менен жана мекендештер форумун өткөрдүкпү. Ошондо биз атайын алар менен чогулуп сүйлөшкөнбүз. Биз ушу 23-жылы 614 ар кандай иш-чара ошо диаспоралар менен өткөргөнбүз. Ар бир элчиликтер, ар бир жанагы биздин диаспоралар объединениялар менен өткөрүшкөн. Биринчиден бул тил жагынан балдарына жардам берүү, экинчиден болсо жана салт сана, Кыргызстандын салтын ошолорго үйрөтүп, балдарга, анан дипломаттарга, то есть биздин мигранттарга алардын суроосу боюнча дайыма жолугуш жүрөт. Андан кийин мамлекеттин 31 августка жараша дагы көп мероприятиялар өткөн. Ошондуктан биздин элчиликтер мүмкүн болушунча баардык диаспоралар менен иштегенге аракет кылышат. Бирок диаспоралар баары бир жерде жашабайт да, ошондуктан баягы кээ бир жерлерге кол жетпей калат, анысын признавать этиш керек. Мүмкүн болушунча алар менен иштегенге аракет кылып атабыз. Дагы бир маселеде, Октябрь Жолдошев, сиз жооп бересизби мен суроома? Мына биздин мамлекетке кошуна Өзбекстан мамлекетинен мыйзамсыз өтүп дейбизби же биздин мамлекетте ар кандай жанагындай кылмыш кылып абактарга отуруп кайра чыккандан кийин биз кайра өткөрүү берүү жагы абдан кыйын болуп атат да. Буну ким? Тышкы иштер министрлиги жүргүзөбү саясатты же ички иштер министрлиги жүргүзөбү? Бул сиз жакшы билесиз, Өзбекстандын жарандары биздин мамлекетке атайын чектелген убактысы бар, 90 күн. Ошол убактарда бул жерде келип кайра чыгып, кайра киришет. Кылмыш кылган менен отурган жарандарыбыз бар. Бул жерде Кыргызстанда көп ошо чет мамлекеттик жарандар кылмыш кылгандар бар, 1000ден ашык кылмыш кылгандар бар чет мамлекеттен. Аларда болсо биздин өзүбүздүн мыйзамдардын негизинде каралат.
жана экстрадация вопростору болсо бул генеральный прокуратуралар берүү эмесинде чечилет. Жо абактан баягы суроого бүткөндөн кийин чыккандан кийин кайра документтерин суроо бүтүп калып өткөрүп бере албай жатат да бизге кайрылып атат. Анда жарандар болсо айтпай эле коеюн. Кайсы мекеме айтканына. Ушу боюнча так маалымат. Эми ал абактан чыккандан кийинки учурларында мыйзам чегинде эле выдворениялар болушат баягы жерденчи. Анан кандай себептер менен чыкпай калып атат, анысын сиз берсеңиз биз аны тактап туруп сизге айтайын кандай себеп болгонун. Кайрылып айтам, рахмат.